Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Чуңгурчак намазын калтырбаган милиция. Чуңгурчак жайлоосунда намазын калтырбай окуган милициянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Видеодо милиция кызматкери үстүндөгү формасын жерге салып алып, намаз окуп жатканын көрүүгө болот. Аталган видеону тартып алган жигит Чуңгурчактагы майрамды көрүү үчүн барган. Иш учурунда намазын калтырбай окуп жаткан милиция кызматкерин көрүп, суктанып видеону тартып алган. Белгилей кетсек, 31 августта Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө жана тарыхый инсан Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара өткөн. Эл үчүн кара башын канжыгага байлаган президент Ташиевке эл баатыры наамын эмнеге берилгенин айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн өз тармагында өзгөчөлөнгөн жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын эл баатыры наамын кандай эмгеги үчүн бергенин айткан. Өлкө башчы Ташиев бул наамга улуутаралык жаңжалды токтотуудагы салым үчүн татыктуу экенин белгилеген. Эгемендүүлүктүн соңку жылдары оошку иш бир топ көрүнүштөр, эл биримдигине бүлүк салган окуялар болуп кетти. Кара ниет чагымчыл адамдар бир тууган элдин ортосуна жик салууга аракет кылышкан. Мына ошондой өлкө башына ошондой караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып, чыр чатакты токтотуп, эйкелди жараштырган эр азаматтар болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эйкелди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев турганын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта алам, деген Жапаров. Ошондой эле президент УКМК башчысы чейрек жыл бүтпөгөн иштерди бүтүргөнүн, бирок ал азырынча сыр экенин билдирди. Бүгүнкү күндө чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоодогу аракеттерин көз жаздымда калтырууга болбойт. Мындан сырткары жакынкы эле убактарда азырынча элге беймаалым чейрек жыл бүтпөй келген зор иштерди бүтүрдү. Бул иштер азырынча сыр болуп турат, кийинчерээк ачыктайм, деди президент. Камчыбек Ташиев өлкө башчысынын эң жакын досу катары белгилүү. Ал жогорку кеңештин 2 чакырылышында депутат болгон. 2020-жылы Садыр Жапаров бийликке келген октябрь окуяларынан кийин УКМК төрагасы болуп дайындалган. Президент сыйлык тапшырууда Ташиевдин кайсы жаңжалдагы эмгегин белгилегенин тактаган жок. Ал эми 1-сентябрда регион телеканалы Ташиевке эл баатыры наамы анын 2010-жылдагы июнь окуясы учурундагы салымына байланыштуу экендиги тууралуу сюжет чыгарган. Бүгүн эл баатыры наамы Ташиевден башка мамлекеттик ишмерлер Медеткан Шеримкуловго, Апаз Жумагуловго жана көз өткөндөн кийин кинорежиссер сценарист маркум Болотбек Шамшиевке, советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Арстанбек Дүйшеевке берилди. Мен үчүн күтүүсүз болду. Ташиев Жапаровго сыйлык үчүн ыраазычылык билдирген. Кыргыз Республикасынын эл баатыры наамын алуу мен үчүн күтүүсүз болду. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев сыйлык тапшыруу аземинен кийин журналисттерге билдирди. Негизинен бүгүнкү сыйлык мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Мен чындыгында ушул мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоевичке ыраазычылык билдиремин. Көп жылдар өтсө дагы, көптөгөн жылдар өтсө дагы биздин эмгегибизди баалап ушул бергендигине бул негизинен. Ал эми биздин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бүгүнкү аткарып аткан жумуштары жана келечекте аткарып аткан жумуштардын эң негизги багыты мамлекетибиздин улуттук коопсуздугун камсыз кылуу. Мен ойлоймун, бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер өздөрүнүн жумуштарын так аткарып жатат жана мындан ары аткарат деген ишеничти айтып кетем. Депутат Балбак Төлөбаев Бишкекте балдар ооруканасы курулуп баштады. Ынтымак партиясынан эл өкүлү болуп шайланган Балбак Төлөбаев өзүнүн Facebook баракчасына Бишкекте балдар ооруканасы курулуп жатканын билдирди. Жалдагы оорукана жетишсиз. Менин үмүтүм эле жакшы болду, рахмат, деген ал. Ошондой эле Төлөбаев буюрса шаардык номер 1 оорукананы дагы жаңы саларбыз. Улуттун ден соолугу баарынан өйдө. Пандемияда көрдүк го, алтын кайда, акча кайда дейбиз, деди ал. Жолдор, мектептер, ооруканалар, темир жол курулушу, ГЭС курулушу, айыл чарбага салынган акчалар, айлык көбөйтүүлөр кайдан деп ойлойсуз? Мамлекеттик кээ бир сырлар болот. Соода сатыкта акыбалга жараша оокат кылат да өлкө. Ошол убакта сыр кылуу маанилүү, сабырдуулук менен, ынтымак менен алдыга жыла берели, деген эл өкүлү Балбак Төлөбаев. Кум шекер, ун май тартыштыгы Жаралбаева айыл чарба министрлигинин жообу. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Спутник Кыргызстан агенттигине маек берип жатып, өлкө керектүү азык-түлүк менен канчалык деңгээлде камсыз болгонун айтып, дефицит Жаралбаев деген суроолорго жооп берди. Аткамнер быйыл кыргыз фермерлери дам боюнча керектөөнүн 65-68% менен камсыз кылаарын айтып, калганы Россия Казакстандан алып келинерин белгиледи.
Кумшекер быйылкы жылга жетет. 3-чү мамлекеттерден бул азыкты салыгы жок алып кирүүгө квота алып, Кыргызстанга 105 000 тонна жакын кумшекер жеткирилген. Азыр биз чек арадагы экспортко аз-аздан ачуу боюнча чечим кабыл алууга аргасыз болуп жатабыз. 1-октябрда өзүбүздүн кызылча жыйын алып башталат. Бул учурда фермер кайра иштеткендердин эмгегин да эске алышыбыз керек деген министр. Ал быйыл дагы кийинки жылдын 1-жарымында да кумшекер тартыш болбой турганын айтып, өсүмдүк майы боюнча да суроого жооп берди. Жылына 62 000 тонна өсүмдүк майы керек. Өзүбүздө өндүрүлгөн майы менен 20% гана камсыз кыла алабыз. Бул маселени чечүү үчүн быйыл жаңы өндүрүштөр ачылды. Болгону азыр бизге кайра иштетүүгө сырьё жетишсиз болууда деген ал. Министр бул жылы Кыргызстанга күн караманын, эспарсеттин жана соянын үйрөндөрү ири көлөмдө алып келингенин кошумчалаган. Кылымдан кылымга өтүп, тамшанткан элдик самоор чайы. Биз дайым маанилүү иштерди чай үстүндө чечип келгенбиз. Доор алмашат, а чай баягыдай даамдуу жана пайдалуу. Бабалардан калган даам биз менен дайым бирге. Ата бабадан калган тамшанткан жыпар жыттуу даам. Элдик самоор чайы. Самоор чай. Чечилбес маселе болбос. Финансылык стратегиялык өнөктөш Жапаров Сауыт өнүктүрүү фондунун башчысын кабыл алды. Президент Садыр Жапаров 1-сентябрда Сауыт өнүктүрүү фондунун Сауд Арабия королдугунун директору Султан Ал-Маршатты кабыл алды. Мамлекеттин маалымат кызматынан учурдагы биргелешкен долбоорлор жана эки тараптуу кызматташуунун келечеги жөнүндө пикир алмашуу болгонун айтты. Мамлекет башчысы Кыргызстан Сауд Арабиясы менен кызматташуунун бардык багыттарын өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө артыкчылык берерин, Сауыт өнүктүрүү фонду өлкөнүн каржылык стратегиялык өнөктөшү катары каралаарын белгиледи деп айтылган маалыматта. Жапаров фонддун жетекчисине мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгүн каржылоого каражат бөлүү чечимин кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирген. Бул ички миграцияны азайтуу максатында өлкөнүн бардык региондорунда үйлөрдү куруп баштоого мүмкүндүк берет деген пикирин айткан. Президент Сауыт өнүктүрүү фонду менен жемиштүү кызматташууну улантууга даяр экенин билдирген. Султан Ал-Маршат жылуу кабыл алгандыгы үчүн Жапаровго ыраазычылык билдирип, Сауд Арабиясынын королу Салман ибн Абдулазиз Аль-Саудтун саламын жеткирген. Ал бүгүн биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында бир мектептин ачылышына катышканын, ошондой эле Бишкек шаарында балдар үчүн медициналык тез жардам ооруканасынын жаңы имараттын курулушуна капсула салуу пландалып жатканын билдирди деп айтылган билдирүүдө. Улуттук нарыкты сактоо боюнча программа бекитилди. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров улуттук нарыкты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө 2022-2027 жылдарга улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койгонун президенттин маалымат кызматы билдирди. Улуттук нарк ааламдашуу менен санариптештирүүгө карабастан кадыр баркты жана ар намысты, айкөлдүктүү жана адилеттүүлүктү, абийирди, боорукердикти сактаган жана талыкпай эмгектенген көчмөн жоокердин улуу мыйзамы. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биз руханий жактан өнүккөн, билим деңгээли жогору, элибиздин тарыхын мыкты билген, башка элдин наркын, үй бүлөлүк баалуулуктарын жана ишенимдерин сыйлаган, этностор аралык мамилелерди урматтаган, башка тилдерди билген, тышкы жана ички чакырыктарга туруктуу болгон кыргызстандык жаранды тарбиялашыбыз керек деп жазылат маалыматта. Программада билим берүү мекемелери үчүн моралдык этикалык жүрүм-турум кодекстерин иштеп чыгуу, кыргыз элинин үрп-адат, ырым-жырымдарын системалаштыруу, кыргыз элинин наркын чагылдырган көркөм фильмдерди, мультфильмдерди, даректүү тасмаларды тартуу, ошондой эле спектакльдерди коюу сыяктуу нерселер камтылган. Токаев кайрылуу жасагандан кийин Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Орусиянын президенти Владимир Путин Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Анда 1-сентябрда Токаевдин Казакстан элине кайрылуусунда сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу маселелер талкуулангандыгы жана Путин ага бул кайрылууда айтылган масштабтуу милдеттерди ишке ашууда ийгиликтерди каалагандыгы айтылат.
Орус казак мамилелерин мындан ары өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө, анын ичинде жакында Сочиде өткөн эки тараптуу саммитте жетишилген макулдашууларды эске алуу менен өз ара ынтызарлык билдирилди деп жазылат анда. Бейшемби күнү өлкө элине кайрылуусунда Токаев биринчи 5 жылдык мөөнөтү 2024-жыл бүтөөрүнө карабай, мөөнөттөн мурда президенттик шайлоону ушул жылдын күзүндө өткөрүүнү сунуштады. Ошол эле маалда ал президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга, бирок кайра шайлоонууга укуксуз жогорулатуу демилгесин көтөрдү.